атаған кетейін. Майрамбек, мен тілеген тілегіме, оразаның күнінде, ораза майрамында, ниет қылып маған үй өтелек қылып берейін деп, фундаментті неметемде атыптың, оразаның немесіндегі, ораза майрамындегі сауаптарды Allah'ımdan ne tilesen tileyini kabul kılsın. Şu sağa koşulup, şu ülkemdeki emek atıptır, süreli atıptır, akınçılıktan neme Bakay çıkıp jatma, bakay şu. Mayramek şu жақсы ötüle işte olsam. Kabul kılsın. Şu kılıvatkan amallarınızı, jasap çatkan hareketinizi Allah'ım koldup, her daim жақсылықтарда olgula, жақсы günlerde жүрgüle, tuğan ürünler menen Allah'tan qanday жақсылықтар olsa, sizlerge kabul kılsın. Amin. Allah'ım. Şul ece anan Mayramek mına үйde bu özünün үйü емес. Azır abca. Kvartirant. Anan бұл адам чиқты аттыр досым. Бұл өте чоң iş bulup тілі жақсы десін. Biz örüğün atıvatın olup şartlarına үй şartı. Buna dostum, buna baklажка. Gördün mü baklажка top satat. Benim yaşayan yerim görmüyor. Bunun üyü. Buna dostum. Benim ailece oyum dostum. Gördün dostum. Şart ayağı neçer eski üyü dostum. İvalidece düşünsem baklажка tiret. Baldarı var. Балдары бар. Абже общий қанша неңіз бар? Қанша бала қанша неңіз бар? Общий неврен белки балдарым. Аз миле өзсіз қарап атқан. Сіздің қолыңызда қарамаңызда. Үші, қызыңыз бен төрті. Şu özü жалғыз. 5 жансыз азыр, а? Şu baklажка теріп, baklажка менен тилүү каттылсын. Башка жардам жоқ. Мынау азыр şu бирөөнүн үйү. Эме бакай. Аз бул үйдөн чыктып атат да. Чыктып атат абже? Былтырдан бері чыктып атат. Мынау бакай деген досум ошол эмеде иштейт. Ал үйдө ошол ал үйдө биздин ал үйдө иштейт. Ушул өкмөткө айтып, ушул эжеге жер бөлдүрдү. Башта 6 сотик. 6 сотик бөлдүрдү. Бул эже биз 20 жылга өкүшкө үй салып бергенден бери бизге айтты эле, бизге да үй салып бергиле депчи. Бул мен салып бер деп ойлоп турлум. Көпчүлүк мен салып бергенбиз го. Анан ошого жакшы болуп Майрамбек. Фундаменти башталып кетсе, калганы башталат досум. Болуп тур досум, тынч бол. Ассаламу алейкум, каралжоо туугандар. Бир жакшы иш башталат элек. Биз 1982-жылы бүтүрүүчүлөр Касаштостор 2019-жылы 20 жылдык болуп, ошондо Өмүрбек деген досубузга сүйлөшүп ошо үй салып бердик элек 20 жылдыкта. Анан кийин Өмүрбекке салгандан кийин бул эже дагы үйгө муктаж экен. Эже дагы бизге кайрылды эле. Үй салып берсеңер жакшы болот эле деп. Анан ошо Өмүрбекке да барып кайрылган экен. Биз 2 жылдан бери, одан бери 2 жыл өтүп кетти. Биздин ошол администрация кайрылдык элек. Ошол жерде Байымбетов Бакай деген досубуз бар эле. Ошол жерди караштырып берсеңер жакшы болот эле десек, ушул жерди бөлүп берди. 6 сотик экен. Ушул эжеге анан кайра эле өзүбүз жардам берип баштадык. Мына көрүп атасыздар. Фундаменттен баштап койдук. Бул фундаментти дагы өзүбүздүн эле классташыбыз 1982 жылкы Сарсейит Майрамбек деген бала бар. Азыр Москвада. Ушул фундаментти өзү каражалап, ушул өзү бардыгын фундаменттен устакысын өзү көтөрүп баштады. Андан кийин дагы каралжал туугандарга кайрылуу жасатабыз. Орозодо кичине болсо да сиздерден өтүнүп кетебиз. Колдон келсе жардам берсеңиздер, ушул эженин үйү бүтүп кетсе, абдан жакшы болот эле деген үмүттө кайрылдык элек. Бул эже үйгө муктаж болгондуктан колдон келген ким канча колдон келген жардам берсе болот. Бул досубуздун номерине кайрылып
кирпичине, крышасына ошо эжени үйлүү кылып коелу деген жакшы ой максат элек. Ким эмне колунан келсе жардам берсе болот. Анан кийин биздин рейстин начальниги Сыргак деген байке бар экен. Ошол кече светин тартып берди. Андан кийин бул жерде КамАЗ менен иштеген шагыл ташыган балдар, Кудурет деген бала бар, 89 бала. Ошол шагылдарын өзү чүрүп берем деди. Анан колуңуздардан келсе келип жардам берсеңиздер да болот. Алып бере алайлап калат. Анан Нурбек деген да классташ досубуз 82 жылы. Ал ошо өзүнүн порттери менен ошо жетишпеген нерселерди алып келип жардам берди. Нурбек деген досубуз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу карабылжа элим. 2019 жылы, 82 жылкы агаларыбыз бир үй салып бериштиле. Ошондо бир муктаж эжебиз көрүп кайрылган экен. Мен былтыр да өткүр агама жолуккам, ошондо да айтып жаткан, жер чыкса эле бир үй баштайбыз депчи. Эми насип экен, убагы келиптир, жер маселесин чечишиптир. Анан Москвада жүргөн Сарсеитов Майрамбек агабыз фундаментти өз мойнуна алып, кудай кааласа фундамент бүтөлүп калды. Агаларыбыз өздөрү усталар менен чогуу ашар жол менен бүтүрүп жатышат. Эми дагы эмне дейбиз? Дагы жетишпеген кемчиликтер бар эми албетте. Ушундай жакшы эстафета кылып алсак да болчудай да. Жыл сайын бир муктаж болгон тууганыбызга бир үй бүтүрүп берипчи. Көп түкүрсө көл болот дейт. Келиңиздер, колдоо көрсөтөлү. Кайдыгер карабаган жарандарыбызга кайрылабыз. Эгер көңүлдөрүнө жардам бергилери келсе, өткүр агама кайрылса болот. Өткүр бакай арге. Кудай кааласа 2 же 3 айдан кийин ушул эжебизди үйлүү кылып, үйгө киргизип, үйдүн ачылуу аземинде жолугайлы. Баарыңыздарга рахмат, кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Журтум силерге ошо балдарга кайрылуумдун себеби мен аябай өтө кыйынчылыкта жүрдүм буга чейин. Жер жок болуп аябай кыйналдым да. Жердин жоктугунан ошо муктаж болуп көчөдө кыйналып жүрдүм. Анан эми ошо балдар өкүштүн үйүн бүтүрүп атканда көрүп ыйлап, бизге мага деле кечине жардам бербейсиңер деп ыйлап чыктым эле. Ошол эсини көңүлүндө турган экен садаган кетели. Ошо 82-нин балдары абже эптеп сизди үйгө киргизели деп ушундай немелерди жасап атат. Анан каражаттан сал жетишпестик болуп атат. Ораза күнүндө бүгүн жума майрам. Ошо балдарга Аллахтан эмне тилесе тилектерин кабыл кылсын. Майрамбек фундаментин курган Майрамбекке биринчи баштап аткан. Баштоочу путка тургузуп аткан. Майрамбек. Анан кийинки мына неме өткөр ким атың Арген. Тиги Байкай. Калган немелер, ана усталар бардыгына. Ошол 82-жылкы балдардын бардыгыңарга өмүр берсин, рызык берсин, тапканыңар жакшылыкка буйрусун, элиңер менен, журтуңар менен аман эсен болгула, ден соолук берсин, садагын кетейин. Ден соолугу болбосо кыйын. Основной ден соолук болсун. Ден соолук болуп ушу Аллахтан бүт жакшылыктар, аманчылыктар, тынччылыктар болсун. Амин. Аллах.